жылына канча акча табасың, айына канча акча табасың деп сурашат да. Бул баарына эле кызык да. Кээ бир блогерлер жөн эле көрүп жабырт эле ашыкча эле айта беришет да. Если бир чоң компания менен келишим түзө турган болсок, мисалы курулуш компаниялары менен Elite House. Elite House Допустим. кылып кетейли. Ошолор менен келишим түзө турган болсок, анда алардын 1 жылдык контракт болот. Мен мисалы Кут компаниясы менен иштешкем. Алар менен 1 жылдык келишим менен иштешип, 1 квартирага иштештик да. Анан бирок ошого ылайыктуу бардык платформаларда YouTube, Instagram, TikTok бардык платформаларда рекламасын жүргүзүп, алардын Instagramда рекламасын жүргүзүп ушундай да. Ошон үчүн айына канча табасың дегенде ошолордун бардыгын кошуп туруп, анан айына бөлүп туруп анан айтыш керек болот да. Мындай 1 жылга 1 квартира деп койсок. 1 жылга 1 квартира деп койсок болот эми. Бирок ал болбой да калышы мүмкүн. Мына мен мисалы 6-7 бир 8 жылга жакын блогер болуп жүрөм. Ошончо жылдан берки менин топтогон подписчиктерим, топтогон менетимдин акыбети мына ушул 6-7 жылдан кийин 1 квартирага келип атат да. Муну түшүнбөш керек да. Азыр чак алып эле анан 1 квартира ала калат экен, бул блогерлердин жашоосу укмуш экен, малина экен дегенге болбойт да.